Мүмкін болса, Адахан Кимсанбаевич, алғашқы 60 секундаңызды пайдаланып, жалпы шайлоочыларға, элге, электоратыңызға кайрылсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу касиеттүү кыргызстандыктар. Мына башталбай атып, кандайдыр бир эрежелерди киргизип, эмне бир ыйык инсандын атына бир сөз айтууга мүмкүн эмес деп тыюу салып атасыңар. Дебат деген бул ушундай айтыш болот. Бири-бирин тактайт, бири-биринин кетирген кемчиликтерин же бараткан кемчиликтерин ушулардын айтат. Биз бүгүн кимдин максаты кандай максатта баратат, эмне үчүн баратат? Эгерде өлкө жетекчиси болуп калган болсо, Кыргызстанды кандай жол менен алып барат, экономикалык программасы кандай, социалдык программасы кандай, чет элкө тышкы маселелер боюнча саясаты кандай болот, айыл чарба маселеси боюнча, билим берүү маселеси боюнча, саламаттык сактоо боюнча маселеси боюнча, мына ошол программаларды сөзсүз түрдө сындайт. Сын айтылбай койбойт. Ошон үчүн дебат деп айтылат. Ошон үчүн калк таразасына түшөлү деп келип отурабыз бул жерге. Биздин деле силер кайра-кайра актап атасыңар. Эл менен шайлоочулар менен жолугушууга байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок деп. Биздин деле эл менен жолугушууларыбыз бар. Бирок биз убакыт таап келип отурабыз. Элди сыйлап келип отурабыз. Рахмат. Чоң рахмат.